Assalamu алейкум достор, өзүңүздөр билгендей, октябрь айында биз ушул үйгө келип, Тынар эженин үйүнүн акыбалын көрүп, условияларын көрүп, жаша албагандыгын көрүп, сыртта жашап, сыртта ошол сөөрдө жашаганын көрүп, аябай жүрөгүбүз ооруп, ошондуктан биз ушул үйдү иншалла кылып берели деп ниет койгонбуз. Ошондуктан достор, бүгүн декабрь айында келип, 1-2 ай өтүптүр. 2 айдын ичинде үйдүн акыбалын көрсөтөлү, кайсыл этапка келгенин. Иншалла үйүбүз бүтөйүн деп калды. Сонун жаңылык жакында күтүңүздөр. Ушул үйдүн ремонтун, шыбактарын, баардык майда иштердин баардыгын бул Элим барсыңбы кайрымдуулук фондунун жетекчиси Арген экебиз кылды. Баардыгын жетектеп, баардыгын контролдоп турган Арген экебиз. Анда эмесе сөздү Арген экеге берейин. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Манас байке келбеди дейми? Алар разы болсун. Болуп калды. Мен маалымат берип кетейин. Саламатсыздарбы, урматтуу беречен кыргыз эли. Буюрса бул фонддун муктаждарды колдоо долбоор алкагында курулуп жаткан ушул 16-үйүбүздүн Манас агабыз, Мээрим ушу Айкыз эжекелерибиздин демилгеси менен башталган. Негизи башталганына 2 айдын гана убактысы болду. Анда уруксат берсеңиз, жалпы ушу көрүп жаткан, колдоп жаткан буртугандарга үйүбүздүн ички иштерин көрсөтөлү. Өзгөчө ушул жерден жамгырлар өтө өрчү, баягы жамгыр чаба жапканда ушул эшикке тийген да. Эшик баягы көрүп кайра өзүнө келди. Бул өз каалоосу менен, өзүнүн сулуулугу менен жакшы бүттү бул жагы.